Саламатсыздарбы, кабарлардын кечки чыгарылышы менен тааныштырып түз эфирде мен Альбина Жолоева. Кыргызстандын дыйкандары Кытайдан жана Өзбекстандан жеткирилген аткезчилик менен ташылган азыктардан улам банкрот болуу алдында турат. Бул тууралуу бүгүн болгон тегерек столдун маалында Күнөз каналар ассоциациясынын президенти Сыргак Токталиев билдирди. Бишкек ишке клубунун берген маалыматына таянсак, баш калаада эле ишкерлер үчүн күн сайын 15 тоннадан ашык бадыраң сатылууда. Бул көлөмдүн азырагы гана өлкөдөгү Кыргызстанда өндүрүлгөн. Калгандары аткезчилик жол менен Кытайдан жана Өзбекстандан ташылат. Акыркы жылдары дыйкандар баш аягы 50 миллион сом коротуп Күнөз каналарды курганы белгилүү болду. Бирок учурда аткезчилик менен ташылган продукциядан улам алар чыгашага учурап банкрот болуу кырында турушат. Темага улай бардык эле багбандар түшүмдү эрте сатыкка чыгарууга аракеттенишет. Араван районунун багбандары быйыл биринчи жолу жүзүмдү Күнөсканада карап жатышат. Алар сыртта эгилген жүзүмдөн бир ай эрте бышып, каалагандай сатууга болот. Багбандардын жаңы ыкмадагы иши менен кабарчыбыз Адина Досумбетова таанышып келген. Азыр мана тышкарыда жамгыр жагатат, мана ичкериде курук, ошон үчүн мана уже мөөлөп калды. Ош облусунда биринчи жолу жүзүм Күнөскана. Аны Араван районундагы багбан курган. Азыркы учурда сырттагы жүзүмдөр эми гана гүлүн ачып баштаган. Ушул эле сорттогу жүзүмдү Юлдубай Турдыев мына минтип теплицага эккен. Азыркы учурда теплицадагы жүзүмдөр мөмө байылап 15 күндөн кийин бышууга даяр экен. Сырттагылар уже жана 1-1,5 ай бар ошон үчүн. Буну эрте болот да, уже мөөлөгөнү жок дейт тышкарыда. Уже ысык. Тышкарыда 10 болсо, бу жерде 15-20 градус ысык мана азыр. Күнөсканада өскөн жүзүм бир ай эрте сатыкка чыгат. Ал учурда жемиштин бул түрүнө атаандаштык жок болот. Ошондуктан каалагандай бааны коюп сатууга мүмкүнчүлүк бар. Дыйкан үчүн мөмөлөр 10 күн эрте бышса жетиштүү дейт Юлдубай Турдыев. Бардык жерде жүзүм пишкенде арзан болуп кетет. Ошон кымбат убакытта сатыш үчүн мындай кылып пленкенин ичине көрдүңөр. Мана энди азыр бу жерде гүллөп атат аны. Гүллөп атат. Ранжиса болот да. Ошон үчүн эртерээк жеткизиш үчүн аракет кылып атабыз азыр. Багбан жүзүмдүн көчөттөрүн Өзбекстандан алып келген. Өсүмдүктүн бул түрү өзгөчө маани берип кароону талап кылат. Энд буну өзүгө жараша неме бар, ама кыла албайт муну. Буну мээнети бар да. Ошон үчүн ким өзү кызыкса ошо кылат да муну. Аркасынан түшүш керек да муну. Буну февралда баштайбыз буну мээнетин. Февралда адамдар ысыкта отурат. Биз мээнет кылабыз да. Ошон үчүн кар болот ошол маалда келип кесебиз, кыркабыз. Ошондой жумуштар бар да муну. Ошону аракет балдарам үйрөнүп калган. Эми неме жумуш кылсаңыз ошонго үйрөнөт да. Юлдубай Турдыев 20 жылдан бери мына ушул 50 сотих аянттагы жүзүм багын кароо менен алектенет. Быйыл анын 15 сотихтейин Күнөсканага киргизген. Бул ыкманы биринчи жолу пайдаланып жаткан багбан жемишин берсе, кийинки жылы баарын Күнөсканага айлантууну пландаштырып жаткан кези. Адина Досумбетова, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Парламент депутаттары жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунушташууда. Демилгечилер айрым беренелерге оңдоолорду киргизүү керектигин белгилешти. Алар өзгөчө жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери жөнүндөгү беренесин өзгөртүүгө кызыктар. Талдоочулар болсо сунушталып жаткан мыйзам долбоор сөз эркиндигине карата кысым деп баалашууда. Кыргызстанда билесиз, маалымат каражаттарын ошол түшкөн жарнак, көрүнөк жарнактарынан, рекламадан түшкөн акчанын эсебинен жашай албайт. Кыргызстандын медиа рыногу чектелүү, аябай эле чектелүү. Кыргызстан өзү кичинекей мамлекет болгондуктан медиа рыногубуз чектелүү. Биз анда көптөгөн региондогу ошол жаңы өнүгүп келаткан массалык маалымат каражаттары артта калып калышы мүмкүн. Эл өкүлдөрү тарабынан демилгеленип жаткан бул долбоорду кененирээк кабарчыбыз кечки чыгарылышыбызда айтып берет. 2017 жылдан тарта Кыргызстанда мектеп бүтүрүүчүлөрү кыргыз тили боюнча милдеттүү түрдө тест тапшырат.
Бул тууралуу бүгүн Билим жана Илим министрлигинен кабарлашты. Бүгүндөн тарта 20 майга чейин Бишкектин орто мектептериндеги 10 класстын окуучулары тесттин алгачкы сынагынан өтүп жатышат. Бүтүрүүчүлөрдүн кыргыз тилинин лексикасы менен грамматикасын туура колдоону, окуу жана түшүнүү, ооз-эки жана жазуу түрүндө билүүсү бааланат. 2017 жылдан тарта мектеп бүтүрүүчүлөрү кыргыз тилинен тест тапшырууга милдеттүү деген программа өкмөттө 2004 жылы кабыл алынган. Оштун негизги көчөлөрүндөгү лампалар үнөмдүүсүнө алмаштырылып, эскилери жарыктандырылбаган аймактарга орнотулат. Бул үчүн 3000 даанадан ашык светодиондук электр лампалары сатылып алынды деп билдиришти мэриядан. Жарыктандыруу иштери менен шаар мэр Айтмамат Кадырбаев таанышып, жаңыдан алынып келинген электр лампаларынын өзгөчөлүктөрүн белгиледи. Шаар мэр Айтмамат Кадырбаев эски лампаларды светодиондук электр лампаларына алмаштыруу жана эски үлгүдөгү чырактарды шаардын экинчи көчөлөрүнө орнотуу иштерин сапаттуу кылып, 20 күн ичинде бүтүүнү тапшырды. Учурда электр чырактарын алмаштыруу үчүн 8 бригада иш алып барууда. Мурдагы эски чырактардын ордуна ушул жаңы чырактар орнотулат. Андан кийин бул дагы бир нерселери бар. Өзгөчөлүктөрү, бул өзгөчөлүктөрү азыр көргөзүп кеттим, жана регулирующий винттери бар. Мындай регулирующий винт биздин Кыргызстанда бир да жерде мен көргөн да жокмун, мисалы уга да элекмин. Биринчи жолу келип атат. Бул деген сөз бизге кандай гана опора кайсы жерге орнотпосун, кронштейн кандай гана жасалып калбасын, биз бардык жерде кайсы точкада болбосун көчөнүн центрине жарыкты ташай алабыз. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Мен кененирээк ынтымак Чекит КЖ сайтынан тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом, кечиңиздер көңүлдүү улансын.